Рахмат. Алмазбек Акунжанович. Мына азыр көрүп атасыздар, Бишкекти түтүн каптады. Кечкисин билбейм, премьер-министрге айтып койсоңузбу, Дзержинский мактанган бульварыбызга барып бир айланып басып көрсүн да. Ошондо көрөт да кандай ыш болуп атканын. Бул эмнеден деп атабыз да. Эч ким коңгуроо какпай атат, коомчулук коңгуроо кагып атат да. ЭКТ инспекциянын укуктары чектелген. Мен өкмөткө тиешелүүн айтып коеюн. Бир жылда бир жолу субъекттер текшерет деген жери бар. Мындай барып нарушение болуп аткан жерде түзмө-түз текшере албайт. Колу буту байлануу да, бул бир. Анан кийин Госархстрой. Мурун Роза ветровый деген жанакы понятие бар болчу. Генпланды көтөрсөңөр билесиңер. Азыр точечный деп коюп, бош жер болсо эле үй салдырып атат. Жел жүрбөй калган да. Бул бир маселе. Цементный завод, Кантский цемент завод мурунку. Кирпичный заводдор бар. Эмне жагып атканын эч ким түшүнбөйт. Азыр мындай программа кылып алган. Кыргыз теплоэнерго. Электрокотелдорду көмүргө өткөзмөй деген. Мындан кетиш керек. Эбагылы жашыл экономикада коебуз, өзү кайка баратабыз. Кара кечеге барып ТЭЦ курабыз деп программага кирип алганбыз. ТЭЦ куруп кереги жок, аерде көмүрдүн качествосын караш керек. Көмүрдүн сапатын караш керек. Сайыз малын аштырбай койгон. Кара кечени. Бүгүнкү күндө өз жергиликтүү көмүрдөн алыш керек деп кыйкырып атып, менчик көмүр казып аткандар аз консорциум менен көмүр поставляет. Кандай көмүр келип атат? Эмне жагып атабыз? Эмне деген шлактар жагып атабыз? Бул жөнүндө маалымат алышыбыз керек. Мына азыр ТЭЦ модернизация болгондон кийин могу иш көбөйдү бир чети. Көрүп атасыз. Жанакы кичинекей кодойгон трубасынан түтүн чыгып Бишкекке эле каптап атат. Аны сураш керек. Действительно ошондой болуп атабы? Андан тышкары мынакей автомашиналар. Техсмотр дегенди алып койгонбуз Бабановдун убагында. Азыр мынакей импортный машиналар келгенде катализатор менен келет. Аны чыгарып салып сатып атат дагы түтүндү буркуратып айдап жүрөбүз. Электромобильный менен аракет кылыш керек. Служебный машиналар менен общественный транспортторду өткөрүш керек уже. Весь мир переживает. Бүт дүйнө үчүн например экологияны сактаганга аракет кылып атабыз. А биз отурабыз. Эмне себептен например бул түтүн пайда болуп атат? Биз эминте берсек ден соолуктун баарын өлтүрөбүз да. Кыргыз жарандар бар тегимне жаман оор менен ооруйбуз. Буга аябай коңгуроо кагып көңүл бөлүш керек. Муну комплекс түрдө караш керек. Бир эле ТЭЦ, бир эле автомашина эмес. Комплекс түрдө карап, ушуну жообун берсеңер, өкмөт эмне чара кылып атасыңар? Бизден эмне жардам керек болсо, мыйзамдан биз оңдоо түзөлөрдү кылып берели. Буга аракет жасаш керек тез арада.